Амантур Исмаилов менен Лазат Нуркожоеванын үлпөт тою өтүп жатат. Бүгүн 21 февралда спортчу Амантур Исмаилов менен президент Садыр Жапаровдун бир тууган энесинин кызы Лазат Нуркожоеванын үлпөт тою өтүп жатат. Маалыматтарга караганда той Жалал-Абаддагы тоюканалардын биринде өтүүдө. Видеолордон көргөндөй, 2 жашты жар ыры менен коноктордун алдына ырчы Самара Каримова алып чыккан. Буга чейин интернет айдыңында Нуркожоеванын кыз узатуу тоюнан видеолор жарыяланган болчу. Балбан Амантур Исмаиловдун үлпөт тоюнда Канат Бегалиев менен Жоламан Шашынбеков ыр аткарышты. Алар Бекборбиевдин белгилүү Кыргызстан аттуу чыгармасын аткарган. Президент 3 райондун акимин кызматтан алды. Бүгүн 21 февралда өлкө башчы Садыр Жапаров 3 райондун акимин кызматтан алды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдирди. Алар Жакыпбек Субагожоев Ош облустун Ноокат районунун акими кызматынан бошотулду. Мирлан Карагулов Жалал-Абад облустунун Базар Коргон районунун акими кызматынан бошотулду. Учкунбек Жоробаев Баткен районунун акими кызматынан бошотулду. Алтынбек Максутов Маданият министри кызматынан бошотулду. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Конституциянын 70 беренесинин 1 бөлүгүнүн 4 пунктуна 71 беренесине ылайык Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Максутов Алтынбек Аскарович ээлеген кызмат ордунан бошотулду. Ал бул кызматка 2022 жылдын октябрь айында дайындалган болчу. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин милдетин аткаруучу болуп Мирбек Мамбеталиев дайындалды. Бул тууралуу бүгүн 21 февралда президенттин басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык тиешелүү жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койду. Мамбеталиевдин талапкерлиги министрдин кызматына дайындоо үчүн жогорку кеңешке макулдашуу үчүн киргизилет. Буга чейин аталган кызматты Алтынбек Максутов аркалап келген. Мамбеталиев Мирбек Кемелович 1980 жылы 18 ноябрда Ысык көлдүн Каракол шаарында туулган. Экс-министр Бейшеналиев 90 күн чет өлкөдө иш сапарда болгон. Мурдагы саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 90 күн чет өлкөдө иш сапар менен болгон. Бул тууралуу президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Азамат Осмонов президенттин администрациясынын коллегиясынын жүрүшүндө билдирди. Анын айтымында Алымкадыр Бейшеналиев кызматта турган кезинде жалпы 90 күндө түзгөн иш сапарында болуп, иш чаралардын 85%дан ашыгы уюштуруучулук мүнөзгө ээ болгон. Булак Говоритова. Кендирбаевага эскертүү берилип, орун басары иштен алынды. Бүгүн 21 февралда өкмөттүн жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаевага катуу эскертүү берди. Ал эми министрдин биринчи орун басары Бекжан Супаналиевке сөгүш, дагы бир орун басары Лира Самыкбаевага катуу сөгүш берилсе, министрдин дагы бир орун басары Расул Авазбек уулу кызматынан бошотулду. Буга жеке жогорку медициналык окуу жайларга көзөмөлсүз лицензияларды берүү, аккредитациялоо процессин көзөмөлсүз калтыруу, билим берүү жөнүндө мыйзамдардын талаптарын аткарбоо жана руксатсыз чет өлкөгө чыгуулар министрликтин иш планынын начар аткарылышы себеп болгон. Мындан сырткары министрликтин бир нече кызматкерлерине катуу сөгүш берилип, айрымдарын кызматтан алуу сунушталды. Булак Назар Ньюс KG. Валентина Шевченконун UFC'деги кийинки беттеши качан өтөрү белгилүү болду. Мушкер 11 майда Монреалда, Канада UFC 315 турнирине катышат. Ал франциялык Манон Каролин Фёро менен күч сынашат. Беттешке Шевченкога таандык болгон эң жеңил салмактагы чемпиондук кур коюлат. Бул беттеш Шевченко үчүн UFC уюмунун алкагындагы 18-чи беттеш болот. Ал буга чейин 14 ире тутуп, 3 жолу жеңилүү ызасын тарткан жана бир беттеш тең чыгуу менен аяктаган. UFC'нин эң жеңил салмак категориясынын рейтингинде франциялык спортчу 2-орунда турат.
Сауд Аравиянын Эр-Рияд шаарында эртең 22 февралда Дмитрий Бивол менен Артур Беттербиев беттешет. Бул тууралуу чемпионат порталы жазды. Маалыматка караганда беттеш Kingdom Arena стадионунда өтөт. Бул ирет Бивол менен Беттербиев реваншта кезигет. Мушкелердин былтыркы жылдагы беттешинде упайлардын саны боюнча Беттербиев жеңишке жеткен. Ал бул утуш менен жарым оор салмакта дүйнө чемпиону болгон. Бишкектеги тыгында аялдын толгосу башталган, аны милиция төрөтканага жеткирди. Бишкектеги милициянын кайгылуу кызматынын кызматкерлери толготуп жаткан аялды убагында төрөт үйүнө жеткиришти. 20 февраль күнү патрулдук кызматкерлер жол тыгын убагында такси унаасында толготуп жаткан аялды байкашып, төрөт үйүнө жеткирип, дарыгерлерге тапшырышкан. Жалал-Абадда маркумдун сөөгүн алып бара жаткан унаа жол кырсыкка кабылып, 3 адам каза болду. Бул тууралуу Жалал-Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда кырсык 20 февраль күнү саат 21:30 чамасында Жалал-Абад облусунун Токтогул району аркылуу өтөчү Бишкек-Ош жолунун 255-500 чакырымында болгон. Сузак районунун Актоок айылынын 1974-жылы туулган тургуну өзүнө тиешелүү болгон Honda үлгүсүндөгү унаасы менен Сузак районунун Октябрь айылынын 1954-жылы туулган тургунунун жансыз денесин алып бара жатып, каршы багытта келе жаткан DAF үлгүсүндөгү унаа менен сүзүшкөн. Кесепетинен Honda унаасынын айдоочусу, ошол эле унаанын жүргүнчүлөрү болгон Сузак районунун 1975-жылы туулган тургуну жана Жалал-Абад шаарынын 2006-жылы туулган тургуну окуя болгон жерде каза болушкан. Мал союп жыртыш берүүгө тыюу салынат. Муфтият маркумдун сөөгүн жерге берүү боюнча жаңы фатва чыгарды. Маркумдун үйүнөн алгачкы 3 күн ичинде мал союлуп, келгендерге тамак аш берүүгө тыюу салынат. Маркумга атап 3-түк, 5-эмбилик, 7-лик, 20-лыгы, 40-лыгы, 52-лиги, жылдыгы сыяктуу аталыштар менен мал союулар, тамак аш берүү болбойт. Кандайдыр бир кездемени кичинекей бөлүкчөлөргө айырып, жыртыш таратып берүү, белбоо, ак кийди, көк кийди деген кийиттерди берүү ысырапкорчулукка жол берүү болот жана ага тыюу салынат. Мүрзөнүн үстүнө мрамор таштардан, граниттен, темирден ушул материалдарды айкалыштыруу менен жасалган монументтерди, статуяларды, эстеликтерди, мүрзө плиталарын тургузууга жана орнотууга тыюу салынат. Фатваны аткаруу бардык Кыргызстан мусулмандары үчүн шарияттык милдет болуп эсептелет. Аялы менен жарашуу үчүн милицияга чалып, адам өлтүрдүм деп алдаган жаран кармалды. Бишкек шаарында милицияга адам өлтүргөнүн кабарлап алдаган деген шек менен 50 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер бөлүмү билдирди. Маалыматка ылайык, ал кечээ 20 февралда 102 кызматына телефон менен чалып, Лев Толстой көчөсүнөн адам өлтүрдүм деп дарыгын айткан, жерине дароо барган милиция кызматкерлери маалыматтын жалган экенин билишкен. Мындан улам телефон чалаган адамдын өздүгүн аныкташып, аны кармашкан. Шектүүнүн аракетине юридикалык баа берилет. Милиция шектүүнүн түшүндүрмө берип жаткан видеосун жарыялады. Анда ал эч кимди өлтүрбөгөнүн, бул ишке аялы менен жарашуу үчүн барганын айткан. 50 жаштагы адам аялы аны ойлоп тынчсыздануусун каалаган. Милиция кызматкерине 780 000 сом пара берүүгө аракет кылган жаран кармалды. Ош шаарында милиция кызматкерине пара сунуштап акча каражатын берген жаран кармалып, ага карата пара берүү беренеси менен кылмыш иши козголду. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, 18 февраль күнү Ош шаарынын тургуну кылмыш иши боюнча камалган адамдын бөгөт коюу чарасын жеңилдетүү үчүн милиция кызматкерине пара сунуштап жатканы аныкталган. Мындан улам милиция кызматкери Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына билдирүү менен кайрылып, пара берүү боюнча кылмыш иши козголгон. 20 февраль күнү Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы ыкчам тергөө иштерин жүргүзүп, Ош шаары жана Ош облусу боюнча байыңгы заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы кызматынын кызматтык иш бөлмөсүндө Ош шаарынын тургуну 1988-жылы туулган жаран милиция кызматкерине 870 000 сом акча пара берген жеринен кармалды. Кармалган жаран Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 96 беренесинин негизинде шектүү катары кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилди. Учурда кылмыш иши боюнча тергөө иштери улантылууда. Булак Биякежи.